азыр сиздер Залкар адабиятчы, атактуу сынчы, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Кадыркул Даутовго арналган эскерүү уктурууну угасыздар. Кыргыз адабий сыны чыныгы профессионалдык деңгээлге өсүп жеткенге чейин бир нече жолду басып өттү. 60-жылдары Камбаралы Бубулов, Качкынбай Артыкбаев, Теңдик Аскаров, Аман Токтогулов, Салижан Жигитов сыяктуу сынчылардын келиши адабияттын өсүп өнүгүүсүнө бурулуш алып келген. Мына ушул жоон топтун катарында өзүнүн өзгөчө стили, башкаларда жок артыкчылыгы менен айырмаланган адабиятчы, сынчы Кадыркул Даутов. Кадыркул Даутов 1940-жылы күзүндө 10-сентябрда Алайдын 3 айылында туулуп, өспүрүм кези Кара Суу районунун Жоош айылында өткөн. Кадыркул агай 8-класста окуп жүргөн кезде эле райондук, областтык гезиттерге кабар жазып, ырлары жаш ленинче Ала Тоо журналдарына жарыяланып, ошондон тарта алгачкы чыгармачылыгы башталган. Адабий сынга келгиче алгач 1958-жылы Токмоктогу маданий техникумда окуган. Өзү кызык болот экен да. Ар бир кишинин өзүнчө шыгы болот. Ар бир тармактан. Мен мисалы мектепте окуп жүргөндө 8, 9, 10-класста жаңы бүтүп келген бир физкультурник агай бар эле. Анан мени 2 жыл ээрчитип жүрдү, ушу сенден спортсмен чыгат деп. Бирок менен эч нерсе чыккан жок. 2 жылдын ичинде. Анан мен мындай мектепте комузга кичине кызыгат элем. Анан Токмокко келип калгам. Ошол тармактан балким кетемби деген ой келген да. Анан окудум, ал жердин зыяны болгон жок. Ошо Токмокко келгенден кийин мен анан чоңураак жактарды ойлоп, ийгирээк жактарды ойлоп, анан дагы көп окуум ошондон башталды. Дипломдо маданий агартуу кызматкери, уюштуруучу. Анан кийин ошондо мен окуп атып, аерде дагы мындай кызыккан балдар бар эле. Эң негизгиси чөйрө адамды жаратат да, мындайча айтканда. Илимий жактан болсун, талант жактан болсун, сенде болгон нерселер бардыгын ийгөлөп, бүлөлөп атып, тартып өзүнө кеңитет, узартат дегендей. Анан аерде дагы ушул ыр жазган, адабиятка кызыккан балдар бар эле. Ошолордон кошулуп алып, негизгиси адабиятка кызыгуу башталып, мен ушул Алыкул Осмоновго ошо Токмокто жүргөндө анан түшүнө баштадым. Алыкул Осмонов бул башкача Акын Турбаевы, беркилердикине окшобойт экен деп. Ага чейин көбүнчө жомартты окуйт элем мен. Себеби аныкы түшүнүктүү, анан жөнөкөй, өзүнөн өзү оонго келтирбайбы. Биздин элдик ырга жакын болуп турат. Алыкулдуку бул аны түшүнүш үчүн, аны кабыл алыш үчүн сенде чоң даярдык керек экен. Илимий. Аны ошону Алыкулду мындай түшүнө баштаган. Сиздер Кадыркул Даутовдун 2016-жылы жазылып алынган маегинен өзүндү уктуңуздар. Өзү айтып өткөндөй, дал ушул жерден адабиятка кызыгуу башталып, кыргыз классиктеринин чыгармаларын тереңдеп окуп баштайт. Андан соң аскерге жиберилип, ал жактан да бош убактысын текке кетирбей, орус тилиндеги чыгармаларга колу жетип, өзү айылдан келген, орус тилин анча билбеген бала болсо да, жалаң орус тилиндеги китептерди окуп, ошол жактан көркөм чыгармалардын таасирин алат. Ал кезде аскерде жүрүп эле атайын түзүлгөн 6 айлык курста кошумча окуп, жогорку окуу жайга тапшыруу мүмкүнчүлүгү бар эле. Дал ушул мүмкүнчүлүктү колдонуп, 1963-жылы Кыргыз мамлекеттик университеттин кыргыз филологиясы факультетине тапшырып өтүп кетет. Аталган окуу жайдын аудиториясы Кадыркул Даутовду башка нукка буруп, 2-курстан тарта жалаң орус тилинде гана окуп, буга чейин өзү жазып жүргөн ырларын өрттөп салганга чейин барган. Ошентип баардыгын жаңыдан баштоону каалап, орус классиктеринен Державинден баштап акыркы Вознесенскийлерге чейин окуп чыгат да 1968-жылы Кыргыз мамлекеттик университеттин кыргыз филологиясы факультетин артыкчылык менен бүтүрөт. Көркөм сөзгө ышкысы күчөп турган кезде Москвадагы Максим Горький атындагы Дүйнөлүк адабият институтуна аспирантурага өтүп, өзү айткандай, чоң борбордун адабий турмушуна аралашып, башкаланын бай китепканасынан издеп жүргөн китептерин таап, интеллектуалдык багажын байытып кайтат. Алгачкы Москвага баргандагы сезими, ал жактан эмнелерди өзүнө сиңирип алганы туурасында агайдын 2016-жылы жазылып алынган учурда алтын казнада сакталып турган маек
бийлигинен үзүндү уксак. Москва бул борбор деген борбор, анан бул байыртан бери калыптанып бары жок маданият бүткөн. Ар бир кадамыңа чейин жардам берет да Москва. Жөн эле баскан кадамыңа чейин, кишилер менен учурашканыңа чейин бары жок. Сүйлөгөндөрүнөн тартып, доклад жасагандарына чейин. Ушун эң чоң демелерин мага жазып берген китептери бар өздөрүнүн. Эми азыр калган жок алар. Маданияттуулугу, адам менен жасаган мамилеси ушунчалык жөнөкөй. Эч бир жасанып түзөн жөнөкөй. Дагы бир жер Москванын сага айтпай эле жуга бере турган дагы бир маданияты бар. Каерге барба чоң музейлер турат. Музейге Третьяковскийге мен 7 жолу кирдим да. 7 жолу. 5 жолу 5 сааттан көрдүм. 2 жолу 7 сааттан көрдүм. Бир киресиң болду, чыкпайсың. Кийин мен сырттан келгендерден тааныштарым келип калса, сөз ошону көрсөттүрчү, мыналарды алып барып, аларга канча нерселерин айтып бере турган болуп калдым дарача. Өзүнөн өзү чөйрө өстүрөт да кишинин маданиятты. Бар жоктун таасири болот. Москвадан ийгиликтүү бүтүп, кандидаттыгын жактап келген соң Кыргыз Совет энциклопедиясына ишке алынып, андан соң гана Илимдер академиясынын сектор башчылыгына келген. Ошол учурда Кыргыз Совет энциклопедиясынын 6 томдугунун чыгышына өзгөчө эмгек сиңиргенин баса белгилеп, ошондой эле Кадыркул Даутовдун эмгектеринин ичинен өзгөчө Барпы акын тууралуу изилдөөсү жана элдик сынчыл ойлор жөнүндөгү түшүнүктү адабият таануу илимине киргизгени туурасында шакирттеринин бири, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университеттин проректору, филология илимдеринин доктору Садык Калахан буларды айтат. Кадыркул Даутов айтса сөз түгөнбөйт, себеби ал кишинин мээнети, кыргыз адабиятына сиңирген эмгеги дал ошондой узак сөздү талап кылат. Чынында эле ушул 60-жылдардын экинчи жарымында адабиятка келип, алгачкы макалалары Кыргызстан маданияты жумалыгына чыгып, анан ошол макалалары аркылуу эле Кадыркул Даутович идиректүү сынчы экендигин, көптү үмүттөндүргөн сынчы экендигин, даярдыгы тиешелүү деңгээлдеги сынчы экендигин далилдей алган да. Анын ошо алгачкы макалалары биринчи ушул жанагы жасалмалуулукту, мындай бир бош, мааниси жок, бирок патетикалуу саптарга чулганган поэтикалык чыгармаларды талдап берген сын макалалар болгондо, анан андай ырлар катары Кадыркул Даутович Эралиевдин ырларын алган. Элестеткиле, Кадыркул Даутович ал убакта ким? Жаңыдан студенттик кадамдан чоң турмушка аралаша баштаган адабият. Эралиев бул кыргыз адабиятынын мындай бир эң алдыңкы чегине, Акмөрдү жазгандан кийин эң алдыңкы чегине чыгып калган акын болгон. Ошонун чыгармаларын жакшысын жакшы деп, анан жана жасалмалуулукка, жалаң гана уйкаштыкка багыт алып алган ырларын катуу сындап, мындай элге жеткирген да. Демек ошондо эле Кадыркул Даутовичтин жанагы табити, поэзияга болгон табити өтө мындай мыкты экендигин көрсөк болот да. Анан өзүнүн замандаштары, өзүнүн курбалдаштары, Турар Кожомбердиев, Жолон Мамутов жөнүндө сонун макалалар жазган. Кийин анан тез эле Кыргызстан жазуучулар союзу мындай бир көп үмүттөндүргөн жаш катары, анан ошондой эле Илимдер академиясы келечекте адабияттын жүгүн көтөргөн, окумуштуу болот деген үмүт менен анан Кадыркул Даутовичти Москвага Илимдер академиясынын дүйнөлүк адабият институтуна аспирантурага жиберген да. Кадыркул Даутович ал жерде өтө мыкты окуп, анан диссертациясын өз убагында коргоп, Кыргызстанга келген. Болгондо дагы диссертациясы кыргыз поэмаларындагы традициялуулук менен жаңычылдык деп аталат. Ушул багытта бүтүндөй Турусбековдун, Токомбаевдин, айрыкча Осмоновдун поэмаларын Кадыркул агай ушунчалык бир кылдат. Ал убакта ушундай сөз бар эле, бүткүл союздук деңгээлдеген. Ошол деңгээлдеги сынчылардын катарында талдап,
өзүнүн жанагы билимин да тереңдетип, Москванын чоң чөйрөсүндө кайнап, анан Кыргызстанга келген. Башкача айтканда өмүр бою кулазык болчу билимге ээ болуп келген да. Селер менен бул кишини Кыргыз Совет энциклопедиясы суранып, өздөрүнө чакырып алышып, анан ошо адабият секторун редакциясын, ал кезде редакция деп аталган, башчысы кылып дайындашкан. Энциклопедиянын ушуну көптөр айтпай жүрүшөт. Кыргыз энциклопедиясынын алгачкы жана 6 томдук болгон Кыргыз энциклопедиясынын чыгышына Кадыркул Даутович өзгөчө эмгек сиңирген дешибиз керек да. Өзгөчө эмгек сиңирген энциклопедиялык макалаларды ушундай бир тыкыр даярдап, анан ошол 6 томдукту энциклопедияны чынында эле эл мындай бир кубалап ала турган китептин деңгээлине жеткиргендердин бири катары бааланыш керек да. Андан кийин Кадыркул Даутович академияда иштеп жүрдү, сектор башчысы болуп. Ушул жерде ал кишинин нукура илимпоздугу ачылды десек болот да. Катар китептери чыкты, катар изилдөөлөрү жарыяланды, макалалары жарыяланды. Даутов нукура эстетик сынчы катары ушул академияда иштеп жүргөн, Илимдер академиясында иштеп жүргөн жылдары ачылды. Эң эле ошол 80-70 жылдардын экинчи жарымында ал жака барып, 80 жылдардын биринчи жарымында, экинчи жарымында ушу 10 жыл ичинде Кадыркул Даутович барпыны өтө мыкты изилдеди. Алып акындын албан түрдүү дүйнөсү деген 5.500 беттик китеп чыгарды кийин. 500 канча беттен турган чоң кирпичке окшогон китеп. Ошону Кадыркул Даутович 83-84 жылдары кыска макалалар, узун изилдөөлөр катары жазып отуруп, 25-30 жылдык эмгегинин натыйжасында ал киши чоң китеп чыгарды. Башкача айтканда барпыны кыргыз адабиятындагы ордун аныктап берди десек болот да. Барпы жөнүндө жазылган, барпыда каралбай келген алдак. Анын аркасынан түшүп, ошол китеп чыгарып, барды уюштуруп, азыр эми жайына келип калды. Байдылда жайына келди. Жалаң мен жазгандарым көбүнчө эле ошол жалаң жабыр тарткандарды жазам. Бул социалдык саясий көз караштары кандай болгондугун, нукура элдик акын болгондугун, анын көз караштары поэтикалык табити чыгыш менен кыргыздын эртең келген традициялуу дүйнө кабылдоосунун ашташынан жаралгандыгын, Токтогул, Тоголок молдо сыяктуу акындардан эмнеси менен айырмаланып тургандыгын жана өзүмдүк касиетин өтө сонун ачып берди да. Бардык мисалы үчүн космогониялык чыгармаларын барпы тек гана буга чейин айтылып жүргөндөй махаббат лирикасынын гана улуу чебер эмес, бул дүйнө таанымы өзгөчө акын экендигин, табият кубулуштарын поэтикалык сөз менен эч кимге окшоштурбай айтып берген. Демек анын дүйнө кабылдоосу, ой жүгүртүүсү, ааламды аңдоосу башкалардан таптакыр айырмаланып турган акын экендигин Кадыркул агай ачып берди да. Талдап, шамал, күн, ай, ала тоо көрккө өлбөйт, эл болбосо деген сыяктуу чыгармаларын ушунчалык сонун дүйнөлүк поэзиянын деңгээлинде экендигин, дүйнөлүк адабият таанынын мисалында, контекстинде талдап берди десек болот да. Бул жагы да Кадыркул Даутовичтин өзгөчө илимпоз экендигин айгинелеп турат. Андан башка ошол 80 жылдардын экинчи жарымынан 90 жылдардын биринчи жарымына чейин Кадыркул Даутович Сынган кылыч, Келкел романдарын, башкача айтканда Төлөгөн Касымбековдун тарыхый чыгармаларын өзгөчө изилдеди. Муну дагы өзүнчө бир китеп кылып чыгарды. Мында дагы Сынган кылычтын тегерегиндеги талаш тартыштардан баштап, андагы ар бир образды, Абилби деген эмне деген образ, мунун түпкү теги кайдан келип чыккан, Төлөгөн Касымбеков бул образды кандай деңгээлге көтөрдү, эмнеси менен айырмаланып турат. Ошол эле Мусулманкулду, ошол эле Токтогулдун образын, башка Сарыбай Бүркүтчүнүн образын, бардык Айзаданын образын, бардык Сынган кылычтагы ортоңголдой образдардын бардыгын, Мусулманкулдун образын Кадыркул Даутович ушунчалык терең
изилдеп берди. Касымбековдогу романдык ой жүгүртүүнүн деңгээлин ачып берди десек болот. Андан башка бул киши эмнени колуна албасын, ошол өзүнүн предметин жаңыча бир көркүн ача турган сынчы болуп деңгээлине жеткен адабиятчы да. Мисалы үчүн Табылды Мухановдун поэзиясы, буга чейин мындай тийди качты журналдык гезиттик макалалар жарыяланып жүрсө, Кадыркул Давутович Табылды Мухановдун поэзиясында жаңычылдыкты, анын агырларынын, эркин ырларынын сапатын, өзгөчөлүгүн деги эле Табылды Муханов деген кыргыз поэзиясында кандай орунга ээ экендигин кайта көрсөтүп берди. Ушундай эле макалалары катары Байылда Сарнагоев жөнүндө чоң изилдөөсүн айтсак болот. Медина Алыбаев жөнүндөгү эч кимге окшобогон изилдөөнү жаратты Кадыркул Давутович. Үчүнчү бир чоң эмгеги Кадыркул Давутовичтин бул кыргыз адаби сынынын келип чыгыш генеалогиясынан баштап 50-жылдарга чейинки таржымалын жазып чыкты десек болот да. Биз ойлойбуз да сын десе эле мына профессионал адабият жаралганда келген сынчылар деп. Жок, андай эмес экендигин, кыргыз эли илгертен сынчыл ой жүгүртүп келгендигин, дүйнөнү аңдоодо дагы сынчыл көз карашта болуп келгендигин мисалдар менен, учкул сөздөрдөгү сынчыл ойлор менен ачып келип, андан кийин ырчылар поэзиясындагы, жеңи жоктун поэзиясында сынчыл көз караштарды барып мунун Токтогулдун иши ар бир улуу төкмөлөрүнүн чыгармаларындагы сынчыл ойдун берилишин изилдеп ачып берди да. Бул дагы өтө чоң иш болду. Кийинчерээк Касым Тыныстановдун поэзиясын, өмүрүнүн соңунда Анатай Өмүрхановдун поэзиясын эң сонун ачып берди Кадыркул Давутович. Урматтуу радио каармандар, сиздер Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университеттин проректору, филология илимдеринин доктору Садык Алаханович Тилебаевдин сөзүн тыңдап жатасыздар. Садык Алахан бир топ жылдар агай менен Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университеттин Кыргыз филологиясы факультетинин Кыргыз адабияты кафедрасында бирге иштеп, кесиптеш, насиптеш болду. Анда агайдын окутуучулук чеберчилиги туурасында уксак. Ошону менен бирге агай чынында мыкты агай болчу. Мына бул киши академиядан биздин улуттук университетке которулду. Андан кийин Чүй университетинде иштеди, Арабаев университетинде иштеди. Кайрадан акыркы 14 жылда 6-жылы келди. Кадыркул агай биздин улуттук университеттин Кыргыз филологиясы факультетинин Кыргыз адабияты кафедрасында иштеди. Кадимки Тыныстановдор иштеген кафедрада. Чынында эле агайды студенттер бир ээрчип жүрчү десек болот да. Мына азыркы жаш акындар Максат Жаңгазиев, филологиянын автору атаан көрмүрлөр. Ал Садыртайым, Садырбек Турдубек уулу, Арабаевди бүткөн Ерлан Жумагазиевдер бардыгы Кадыркул агайдын шакирттери десек болот да. Тикеден тике Мирландын китебине баш сөз жазды. Бул студент эле үйрөнчүк эле дебестен Мирландын чыгармаларындагы нукура поэтикалык жылтыраган таптарды таап, анын талантынын нукуралыгын көрүп, сонун макала жазды өмүрүнүн соңунда. Анан деги эле курстук иштерди жаздырабы, дипломдук иштерди жаздырабы, магистрлик диссертацияларды жаздырабы, бардыгына өтө тыкыр мамиле кылчу да. Муну мен өзүм көрүп калган киши катары айтайын. Айрымдар жөн эле чампалап китептен көчүрүп келе беришет да. Курстук ишим эмне, дипломдук ишим эмне, муну ким окуйт эле деген. Кадыркул агай андайга жол берчү эмес да. Бир жерден мындай бир мисал алсаң дагы, ошого өзүңүн пикириңди айт, өзүңүн мамилеңди айт деп турчу да. Анан демек балдарда жанагы сынчыл көз караштын калыптанышына, көркөм табитинин калыптанышына Кадыркул агай педагог катары өзгөчө мындай эмгек сиңирген десек болот да. Коллективдин, жамааттын ичиндеги кадыр баркы да өтө жогору болчу. Жыйындарда Кадыркул агай айткан бир маселелер болуп калса, Кадыркул агай кандай айтса, ошондой чечилчү көбүнчө. Анын ою мындай бир орустар айткандай өтө весомый, мындай салмактуу ой болчу да. Мындай анча-мынча киши талашчу эмес. Анын туура экендигин далилдеп, аргументтеп, жана макалаларын жазгандай кылып сүйлөчү. Мындай ынтымакка чакырып турчу, коллективдин бардыгын биримдикке чакырып турчу. Ошон үчүн биз баарыбыз агайды сыйлачубуз, жакшы көрчүбүз, кадырлайт элек. Урматтуу радио каармандар, сиздер Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университеттин проректору, филология илимдеринин доктору Садык Алаханович Тилебаевдин сөзүн уктуңуздар. Кадыркул Давутовдун алгачкы сын макалаларынын топтому «Ырдын өмүрү» деп аталып, өзүнө курбалдаш 60-жылдарда адабиятка өзүнчө бир дем менен кирген муундун поэзиясын кылдатталдап, кимдин канчалык даремети бар экенин, кимиси сүрмө топтон суурулуп чыгаарын далилдеп отурду.
Ошентип жүрүп Кадыркул Даутовду поэзияны мыкты түшүнгөн сынчылар катарына кошту. Башынан бекем карманган принцип, позициясынан тайбай, өмүрү өткөнчө абийирине камчы чаппай, өзү жактырган чындыктан тайбаганын айтып, кыргыз поэзиясынын пайдубалы болгон Мидин, Райхан, Байдылданын көмүскө таланттарын ачып, аларды жогору чыгарды дейт Кыргыз Республикасынын эл акыны Анатай Өмүрканов. Кадыркул Даутов деген кыргыз адабиятындагы көрүнүктүү жана өзүнүн оюн жазганбай, коркпой жазган эң мыкты окумуштуу эле. Бул Москвада окуду. Ошо Москванын таасири биздин адабиятка өтө чоң. Мисалы үчүн өзүң билесиң, Кеңешбек Асаналиев, Камбаралы Бобулов деген чоң Салижан Жигитов, Кадыркул, Аман Токтогул, ушулардын баары Москвадан билим алгандар. Москва биздин жердеги өзүбүздүн университеттер мындай билим бере албайт. Аны ачык эле айтыш керек. Ошолордун адабиятка кошкон салымы, ушу көзүнүн жашы майын коротуп жазган чыгармалары бүгүнкү күндө бизге, бизден кийинки муунга эң керек. Себеби жол көрсөткөн ушу болот. Анан башка ал эми Кадыркул болсо өзүң билесиң, ошол учурда СССРдин убагы тартип катуу, чоңдугун көрсөтүп, чоңмуштум болуп турган учур. Мына ошондо Мидин дагы, Райкан дагы, Байдылда дагы көчөгө чыгып кеткен. Булар бир да жолу президиумда отурган эмес, бир да жолу жыйналышка катышкан эмес. Ошол ичкен кафесинде ичип элдин арасында сөздөрдү айтып, жыргап жүрүшүп жашады. Мына ошолорду кыргыз адабияты 3 алкачтан турат дечи. Анын бири Мидин, бири Райкан, бири Байдылда. Ошол алкаш деген акындар кийин кыргыз поэзиясынын пайдаланууда турду. Мына ошого алып келген биринчилерден Кадыркул болчу. Ошондон кийин анан Кадыркулдан кийин баары көз ачылып жаза башташты. Жазганда да Кадыркулдай жаза алышкан жок. Кадыркул жазганда оюп, тереңдетип, өзүнүн баягы ар бир инсандын, творческий инсандын өзүнчө школасы, өзүнчө стили, өзүнчө кабыл алуусу бар. Кадыркулдуку ошол кабыл алуусу өтө бийик эле да. Ошон үчүн эч бир сынчы өзүң ишенбесең карап көр, Кадыркул жазган теманы барбайт. Анан ашыра албайт да. Даже жеткире албайт. Ошон үчүн Кадыркулдун темасы ошо. Ошондой оригинальный сынчы бул. Ошону убагында бааладыкпы, баалабадыкпы жебан эмес, бирок Кудай Таала ошону берди кыргызга. Биз ошого кубанабыз, сүйүнөбүз. Азбы көппү жазды, бар бирок жазганы саз жазды. Баарына аркы дүйнөдө да, берки дүйнөдө да Кадыркулдун иши ак. Жазганы да ак, өзүнүн табиятында тазалыгы да ак. Кадыркул Даутовдун улуттук адабият таануу илимин жаңы бийиктикке көтөргөн эмгектерин атай кетели. Кыргыз адабиятында поэма, роман жанрынын калыптануусун изилдеп, акын жазуучулар Мидин Алыбаев, Төлөгөн Касымбеков, Байдылда Сарногоев, Аман Саспаев, Табылды Мукановдун чыгармаларын теориялык жактан талдап, 1977 жылы Ырдын өмүрү, 1980 жылы Жаңы чектерге, 1982 жылы орус тилиндеги башкысы изденүү, 1984 жылы сөз өнөрүнүн эстетикасы, 1988 жылы таланттар жана тагдырлар, 1991 жылы тереңдиктер жана бийиктиктер, 2004 жылы мезгил сыны жана мен тандалмалары, 2005 жылы түркүн дүйнө элестеринен, 2008 жылы издегеним туас акын тунук поэзия китептери чыккан. Ал эми 2002 жылы адабий сын кантип жаралган, 2003 жылы Албан кырдуу Алп акындын дүйнөсү аттуу монографиялык эмгектери. Мындан сырткары 2011 жылы жогорку окуу жайлардын студенттери үчүн адабият
адабият таанууга киришүү жана кыргыз адабий сыны, тарыхы жана теориясы типтүү окуу программасын түзүүгө катышкан. 2015-жылы элдик сынчыл ойлордон эстетикага карай аттуу эмгектин биринчи томун жазган. Мына ушул чыгармаларында Кадыркул Даутов дос туугандын көңүлүнө карабай, чыныгы адабий сындын тараптарына кызмат кылды дейт профессор. Кыргыз Улуттук университетинин кыргыз филологиясы факультетинин кыргыз адабияты кафедрасынын жетекчиси Курманбек Абакиров. Кадыркул Даутович биздин Кыргыз Улуттук университетинин кыргыз адабияты кафедрасында 14 жылга жакын убакыт иштеди. Биз ошол 10 жылдан ашык чогуу бир кафедрада эмгектендик. Ал Кадыркул Даутовичтин педагогдук ишмердиги албетте өзүнчө сөзгө татыктуу, бирок биринчи кезекте биз аны республикадагы эң белсемдүү адабиятчы, сынчы катары баалайбыз. Ал өзүнүн ошол 50 жылга жакын, 50 жылдан ашык деп койсок да болот, мезгилде жазып калтырган адабий сын макалалары, адабий изилдөөлөрү менен ушул адабият таануунун тарыхында калды. Ал Кадыркул Даутовдун калеминен чыккан эмгектердин саны дагы бир топ. Ал башагы 5-6 китепти түзөт десек болот. Бул жагынан дагы Даутов абдан түшүмдүү эмгектенген. Ал эми анын ички түзүлүшү, мазмуну десек ар кандай экендигин көрөбүз. Кадыркул Даутович ошол өзүнүн изилдөөлөрүндө, адабий сын макалаларында кыргыз адабиятынын тарыхына байланыштуу, анан этип өткөн кылымдын 70-жылдарынан тартып бүгүнкү күнгө чейинки адабий процесстин түркүн проблемалары, анан албетте конкреттүү кайсы бир акын, жазуучунун, драматургдун чыгармачылыгы тууралуу абдан мындай ички мазмуну терең, талдоо деңгээли боюнча кынтыксыз эмгектердин жоонтугун жаратты да. Анан Даутов албетте баягы башка айрым сынчылардай болуп көрүнгөн темада дегендей. Же болбосо бирөөнүн көңүлү үчүн, же болбосо бирөөнүн кызматтагы абалы үчүн мындай бир көчөкөрлүк кылып, кошоматты кылып эмгек жазган эмес. Ал өзүнүн мен атаган эмгектеринин көпчүлүгүн ушу абдан терең ойлонуштуруп, кадимки көркөм чыгарма жазгандай абдан бышырып жазгандыгын көрөбүз да. Анан ал киши Москвада окуган да, аспирантураны бүтүргөн. Ошону бүтүрүп келгенден кийин кандидаттык диссертациясын жактап Москвадан кыргыз поэзиясында поэма жанрынын калыптаныш проблемалары боюнча жактаган экен. Көбүнчө мында ошо Алыкул Осмоновдун чыгармачылыгы мисал катары алынган. Бир кызык нерсе бар да, ошол Алыкул Осмонов эмне үчүн ошол кыргыз поэзиясында башка акындарга окшогон бир жаңылыктардын ээси болуп калды. Эмне үчүн кыргыз поэзиясынын бир жаңы идеялык көркөмдүк жактан, эстетикалык жактан жаңы сапаттык деңгээлге көтөрүлүшүн биз Алыкул Осмоновдун ысымы менен байланыштырабыз деген маселелердин тегерегинде кеңири ой жүгүрткөн да. Анан ошонун өзгөчөлүктөрүн ачып берген. Эмне үчүн Алыкул Осмонов новатор акын деген маселеге жооп берген да. Анан мындай маселелерге жооп бериш үчүн албетте Алыкул Осмоновго чейинки поэзиянын, кыргыз элдик поэзиясынын айрым салттарын түгел, бул эми кийин ачыктаган Даутов жактаган мезгилде бул тыюу салынган тема болчу. Мисалы үчүн Касым Тыныстанов чыгармачылыгына чейин кайрылган да. Кийин эгемендүүлүк доорунда Касым Тыныстановдун чыгармачылыгына кайрылып, эгерде ошол мезгилде уруксат болгон болсо, аны сөзсүз ошол Алыкул Осмоновдун чыгармачылыгынын контекстинде карай турган ыңгайда берген да. Мына ушул өзгөчөлүк менен башталат. Эми Кадыркул Даутовдун эң алгачкы китеби, мындай макалалардын жыйнагы, чакан эле китепче, кыргыз поэзиясы жөнүндөгү ошол макалалардын топтомунан турган китепче. Бирок ушуну менен кыргыз адабият сынына, адабият таануусуна Кадыркул Даутов аттуу чоң сынчы келгендигин кабарлаган кичинекей китеп болуп калды да. Андан кийин албетте ошол кыргыз прозасынын, кыргыз поэзиясынын, андагы түркү жанрлардын, тигил же бул акын жазуучулардын чыгармачылыгынын өзгөчөлүктөрү тууралуу толгон токой эмгектерди тартып алды.
Нукура таланттын жолун канчалык тоспо, канчалык көрмөксөн болбо, канчалык шылтоо таап, ысымын аташты унутуп калба. Баары бир аны табият энчилеп койгон, өз доорунан көрүнбөй калчу көмүскө жайга көчүрүп жибере албайсың. Нукура талант үстүнө каптап койгон асфальт жолду жарып чыккан ажырык чөптөй, деп Кадыркул Даутов өз айтмакчы, чыныгы чыгармалардын жолун ачып, эстетикалык туюмдарын ачып берген сынчы катары тарыхта калды. Сынчы адабиятчыдан сырткары мыкты педагог, окутуучу катары да студенттеринин эсинде. Айтсак, жаш, жаңыдан ысымы чыгып келаткан акын, кыргыз филологиясы факультетинин бүтүрүүчүсү Мирлан Алтымыш уулу агайын мындайча эскерди. Кадыркул агайдын дүйнөдөн өтүшү албетте кыргыз элинин жана кыргыз адабиятынын чоң жоготуулары болду. Албетте кыргыз элине жана кыргыз адабиятына эбегейсиз зор салым кошкон Кадыркул агайыбызды эскерип өтүү бул окуучуларынын, студенттеринин милдети деп билем. Албетте Кадыркул агай бизге эң жакшы элестер менен, эң жакшы мүнөздөр менен, эң жакшы нерселер менен биздин көңүлүбүздө, жүрөгүбүздө калды. Негизинен Кадыркул Даутов агайдын сабагын алып калганыбыз биздей болгон жаш калемгерлердин чоң бактысы деп билем. Себеп дегенде башка бизден калемдеш акын жазуучуларыбыз бар, бирок ошолордун ичинен ушу бизге биздин багыбызга Кадыркул агайдын колунан, Кадыркул агайдан таалим алып калган чоң зор сыймык болду. Эми Кадыркул агай жөнүндө айта турган болсок, сөз абдан көп. Кадыркул Даутов агай көптөгөн мурастарды калтырды, тартуулады элине. Агайдын ар бир макаласы жандуу, көркөм. Макаласын окуп атканда мындай илимий макала эмес, кээде көркөм чыгарма окуп аткан сыяктуу кызыгып кирип кетет элек да. Тили дагы абдан жатык. Ошол эле учурда окуй турган адамды тача тийбей абдан кызыктырып, өзү тартып турган макалалары менен өзгөчөлөнүп турат агайыбыз. Агайыбыздын мугалимдик, педагогдук сапаты айта турган болсок дагы абдан жакшы эле. Агайыбыз негизи бизге мугалимдер абдан жакшы сабак өттү улуттук университетте. Терең ыраазычылык билдирип өтөбүз учурдан пайдаланып бардыгы. Ошолордун ичинен Кадыркул агайдын өзгөчөлүгү бизге сабакта, лекцияда жаздырбай эле баарыбызды катар отургузуп коюп эле сабагын өтө берет эле. Ушул эсимде мен бир да жолу Кадыркул агайдын колуна кагаз кармап, же китебин кармап келип, ошондон окуп берип жаздырганын көргөн жокмун. Ар дайым кирип келип эле биз менен учурашып алып эле, анан кийин сабагын эч кандай текстти, эч кандай баракты карабай эле оозеки айтып келет эле да. Агайдын албетте билими абдан терең экени талашсыз. Ошол терең билиминен биз деңиздей болгон билиминен кичине тамчыдай болсо дагы бир нерсени сиңирип алган болсок, анда биздин ал чоң бактыбыз деп билебиз. Кадыркул агай биз үчүн энциклопедия эле да. Кайсыны гана сураба ошол боюнча адистей болуп бардыгына жооп берет эле. Анан агайдан дагы бир нерсени сураганда да өтө кызык эле. Биз ошол бере турган суроону атайын даярданып барчу элек. Себеп дегенде жөн салды эле барып ал эмне болот, бул эмне болот деп сурай берген агайга жакчу эмес. Маселен, Кадыркул агай боюнча Төлөгөн Касымбеков жөнүндө, же Салижан Жигитов, же болбосо Алык Доспонов жөнүндө сурай турган болсок, ошолордун чыгармачылыгы менен таанышып, жана аларга жазылган Кадыркул агайдын ой пикирлерин да окуп алганыбыз дагы жакшы болот эле да. Анан агайга барып сурообузду берип, сиз мындай кылып жазыптырсыз, мындай пикир калтырыптырсыз, эмне себептен андай болгон деп сурасак, анан чечилип жооп берип бизге айтып берет эле да. Анан Кадыркул агай бизге албетте сабак, лекция өткөндөн тышкары, лекциядан дагы биз коридордон абдан билим алдык да. Себеп дегенде агайдын лекциясы, маселен, биз биринчи курска бардык дейли, жарым семестр деп коет, жарым жыл сабак болот, андан кийин сабак кирбей калат. Айрым сабактар жарым жылдан болот да, толук бир жыл сабак деле өтүлбөйт. Ошол учурларда агайдын сабагы болбой калган семестр болгондо, агайдын кабинетине барып, же болбосо ошол университеттин коридорунан жолугуп кармап алып эле сүйлөшүп сурай берет элек. Агай болсо кайсыл жерде болбосун абдан канаттандырарлык жооп берип бизди сүйүнтүп кубантат эле да. Агай бизге ушундай караңгыда жарык берген сыяктуу, же болбосо
көптөгөн кумдун арасынан алтынды таап берген сыяктуу эле. Муну айтып жаткан себебим, эми акындар, жазуучулар Кудайга шүгүр кыргыз элинде абдан көп. Эл талантка бай эл кыргыз эли. Бирок ошол акындардын ичинен окуй тургандары болот, окубай тургандары деле болот. Эң негизги басым жасап окуй турган акын жазуучуларды мен ушул Кадыр Кулагайдын китебин ачып карап алып анан окуйт элем. Маселен, Кадыр Кулагай «Издегеним тубас акын тунукпайда» деген китебинде Касым Тыныстанов жөнүндө, Салижан Жигитов, Сүйүнбай Эралиев жөнүндө, Алык Осмонов жөнүндө жазып өткөн болсо, демек, мен ушул акын жазуучуларга башка жазуучуларга караганда басым жасап окушум керек экен деп, анан ошолорду окуйт элем да. Мезгил сыны жана мен деген китебинде ошо Байдылда Сарногоев, Медин Алыбаев, Райхан Шукурбеков, Гамзатов, Касымбеков жөнүндө жазган макалаларын окугандан кийин, демек ушул акын жазуучуларды мен кайрадан бир сире карап чыгышым керек экен, кайрадан бир сире окуп чыгышым керек деген пикир калып кайрадан окуп чыгат элем. Бул агай бизге тактап айтканда ошо микроскоп сыяктуу эле да. Себеп дегенде биз баягы чыгарманы окуганда өзүбүздүн акылыбыз жеткенче, көзүбүз көргөн жерге чейин эле, туюмубуз жеткен жерге чейин эле түшүнөт элек. Ал эми агай ошол чыгарманы талдоо жүргүзгөндө абдан терең, башка өңүттөрдөн карап, кайсыл акынды алып сын пикирин жазбасын, ага реалдуу баа берет эле. Кадыр Кулагайдын ушул өзгөчөлүгү бизге сабак берип жатканда, бул элдик өзеки чыгармачылыкты болобу, кыргыз профессионал адабиятын болобу, же болбосо дүйнөлүк адабиятты болобу, же болбосо сын боюнча болобу, бардыгынан универсалдуу сабак өтүп бере алат эле. Эң эле жөнөкөй мисал, Кадыр Кулагай сабак өтүп отуруп элдик өзеки чыгармачылык жөнүндө сөз боло турган болсо, элдик өзеки чыгармачылыктын өкүлдөрү жөнүндө сөз боло турган болсо, алардын ырын жатка айтып берет эле. Токтогулдун, Барпынын өзгөчө ырларын, Жеңи жоктун ырларын жатка айтып берет эле да. Анан мыкты сапаттары менен биздин эсибизде калды. Жогору айткандай, лекциясында бир да кагаз карабай, балдарга жомок айтып берген сыяктуу эле бизге айтып бере берсе, бизге ошо кулагыбызга кыт куйгандай эле абдан сиңип, жакшы таасирлерди калтырганы мени сүйүндүрөт да. Батырдын улу эрсемең, балбан туулган эринемең, кайбардын улу эрсемең, кайраттуу туулган эринемең, камба хайдан баталып, жолдун баарын каткалып, жолго тандап жолборсуң, 12 тулпар аталып, келиштирип чатырдын, тышына пак бордогон, жүрмөк болду чуна кадимки каникейди нордодон бөкөйдүн бөксөтө менен бөрү жүргүс жол менен эки чору атайдаса батайдап дал 45 күн жол жүргөндө мол жүргөн жерин карасаң тоо түгөнүп түз болгон жол айрылып 3 болгон жер түгөнүп сай болгон атарыктап тай болгон эрсеметей батырдын жегениң аппак май болгон ичкени кызыл чай болгон жер сонунун көрүптүр жылгадан аккан булактан. Сиздер жогоруда Кадыр Кулдаутовдун лекция учурунда студенттерге айтып берген манастан үзүндү уктуңуздар. Ооба, агайдын чынында созолонгон сонун үнү бар эле. Өзүм да 5 жыл аталган окуу жайда агайдан билим алып, лекциясын уккам. Лекция учурунда студенттердин көңүлүн өзүнө бурдуруп, бир куплеттен оондуу ырлардан ырдап берчү. Кээде жогорудагыдай манас эпосунан көзгө түркүн картиналарды тарткан керемет саптарынан үзүндү да айтып коёр эле. Анда Кадыр Кулдаутовдун студенти, шакирти Мирлан Алтымыш уулунун сөзүн улантып уксак. Өзүнүн дагы ушундай табияты бар эле, өзү адабий сынчысы эле эмес, турмушта дагы мүнөзү дагы ошо сынчы катары толук калыптанып калган. Ар бир нерсеге сын көз менен карайт эле. Маселен, ошол коомдогу болуп аткан, турмуштагы болуп аткан окуяларда сын көз менен карайт эле. Бизде улуттук идеологиянын жоктугуна ушунчалык күйүп бышат эле. Өзү кыргыздын чыгаан өкүлү болуп туруп, кыргыздын кыраан уулу болуп туруп, кыргыз элин кемчиликтерин тартынбай айтып берет эле. Маселен, башка акын жазуучулар, башка интеллигенттер баягы элдин көзүнчө дейбизби же кандай,
кыргызды элин мактап, даңктап, жакшы жактарын айтып, бийик пафостоо сөздөрдү айтып турган болсо, Кадыр Кулагай болсо эч кимден тартынбай, коркпой эле кыргыз элинин кемчиликтерин, билимге умтулбагандыгын, кенебестигин, жалкоолугун, дагы көрө албастыгын, ичи тардыгын, ушул сапаттарын тартынбай эле бизге айтып бере эле дагы бизге ошолор айтып бергенден биз сабак алат элек. Жедешчилик түшүнүк жок дегенге дагы бир мисал, агай кайсыл акын жазуучуну жактырып, талантына ыраазы болсо, кайсыл акын жазуучунун талантына ыраазы болсо, ошол акын жазуучунун гана кечесине барат эле. Ушуну өзү да айтып берчү эле. Кайсы бизде мисалы акын жазуучу агайларыбызда биз көрүп эле жүрөбүз. Ал кишинин чыгармачылыгы жагабы, жакпайбы, чакырдыбы, демек сөзсүз түрдө, милдеттүү түрдө барыш керек деп барат дагы. Сөз берсе, аябай жакшы көрүп атпаса деле, баягы элдин көзүнчө куру сөз менен мактап далга таптап койгон учурлары болот. Ал эми Кадыр Кулагайда таптакыр андай сапат жок эле. Бул тубаса сынчы эле. Кыргыздын Толубай сынчысындай чоң кызматын көргөзүп, сынчы катары миссиясын толук аткарды деп ишенем. Ушул Кадыр Кулагайдын дагы мен сыймыктанып айта турганым, ошол агай менин ырларымды угат эле, сурайт эле, жазып атасыңбы деп. Анан ырларды окуп берсем, ой пикирин айтат эле. Анан багыт берет эле, бул жакты оку, муну оку, бул чыгармаларды оку деп. Анан ошол окуп берип жүргөн ырлары баягы кийин чогултуп, жыйнап бир жыйнак кылып чыгарганда, эмнегедир ушул Кадыр Кулагайга пикир жаздырсам деген жүрөктө бир болгон каалоо бар эле, бирок жазып бербейт албетте мага. Башка көптөгөн акындар суранып келген экен, аныкын жазып бербегенден кийин анан меникин жазып бермек беле деген ой жүрчү, бирок бір күнү чыгынып туруп айтып көрөйүн, болсо болду, болбосо эмнем кетти дегендей, балким болор бекен деп анан агайга айттым, ушундай ыр жыйнагымды чыгарайын деп даярдап жүрөм, сизге көргөзөйүн, ой пикириңизди айтып бериңиз десем, макул болду. Мен макул болгонуна абдан сүйүндүм, бир четинен таң калдым. Анан агай ошол китепке баш сөз жазып берди. Жазып бергенде, жеңилге кызыкпа, кыйын жолдон качпа деп темасын коюп, мага талап коюп, бир чет тапшырма бергендей өзүнүн нуска кебин айтып, жолго салып батасын берди. Анан мен ойлодум да, агай баягы менин көңүлүмдү калтыргысы келбей, балким сөзүмдү жерге калтыргысы келбей жазып берип койду болуш керек бул макаланы деп ойлосом, жок, андай эмес. Агай ошол макаланы дагы абдан маани берип, ынта коюп жазганын көрүнүп турат. Тургай ошол макаланы кийин өзү чоң жыйнак китеп чыгарганда, ошол китепке да ошол макаланы кошкон экен. Аны болсо мен билбейт элем. Анан университеттеги мугалимдер мага сүйүнчүлөгөн эсимде да, сен ушундай Кадыркул Даутов деген улуу сынчынын китебине кириптирсиң деп мага сүйүнчүлөдү эле. Ана абдан кубанычтуу, сүйүнүчтүү элестерди калтырды албетте. Ошондой агайдан сабак алып калганыбыз бизге абдан чоң турмуштук сабак болду. Бул агайдын сабактары кулагыбызга да бүгүнкүдөй, көкүрөбүздө бүгүнкүдөй эсибизде. Агайдын көптөгөн эмгектери кыргыз элине абдан зор кызматын кыла берет. Кадыр Кулагайдын эмгектери менен кыргыз адабияты өнүгүү жолуна Кудай буйрса түшө берет. Ушул акын жазуучуларга көргөзгөн багыт, көргөзгөн жол, көргөзгөн жарык Кадыр Кулагайдын жарыгы деп билем. Кадыр Кулагай ошо жогоруда айткандай кыргыздын Толубай сынчысындай кызмат өтөдү. Демек Кадыр Кулагайдын ушундай мурастары турганда биз абдан сыймыктансак болот. Кадыр Кулагайдан мурда биз университеттен сабак алган болсок, эми Кадыр Кулагай көзү өтүп кеткендигине байланыштуу биз эми китептеринен гана сабак алабыз. Албетте китептерин кайра окуп чыккан бизге ашыктык кылбайт. Демек Кадыр Кулагайдын ушундай мурастары калган соң Кадыр Кулагай өлгөн жок. Ал эми замандаштарынын эскерүүлөрүнөн уксак, Кадыркул Даутов сейрек кездешкен таланттуу сынчы. Кыргыз адабий сынчыларынын корифейи экенин айтып, кыргыз адабий сынынын аскар тоосу кылады дейт филология илимдеринин доктору профессор Үмүт Култаева. Кадыркул Даутовду чындыгында кыргыз адабий сынынын корифеи десе болот. Анткени бул адамда аналитикалык ойлом абдан мыкты көмөкчү. Ал адабий сындын пайда болуу тарыхынан баштап бүтүндөй тарыхын кыргыз адабиятына, улуттук адабиятка калтырып кетти. Бир нече китептердин автору. Абдан терең изилдөөлөр, терең аналитикалык ой жүгүртүүлөр
элдик сындан бүгүнкү сынга чейинки бүтүндөй тарыхын камтып кетти. Ойлор абдан курч, абдан мыкты адабиятчы болчу. Улуттук адабиятка дагы ошондой аналитик, ошол жолу билимдүү адам келишин тилейбиз албетте, бирок келери же келбейт, азыр эч ким айта албайт. Кадыр Кулдаутов негизинен Горький атындагы институтты бүтүргөн. Абдан мыкты теоретиктерден билим алган. Ошол менен бирге өзүнүн эмпирикалык материалдарга болгон мамилеси дагы абдан терең болчу. Барпа Алыкуловду укмуштуудай жогорку деңгээлге көтөрүп жазган эмгеги бар. Андан башка деги эле роман жанры боюнча, аңгеме жанры боюнча, ыр боюнча, акындар боюнча, адабияттагы жанрлардын баардык түрүнө кайрылган эң мыкты адабий сынчылыктары баалайм мен. Ошондуктан оор жоготуу болуп деп эсептейм. Улуттук адабиятта Кадыр Кулдаутовдун дүнүйө салганы бүтүндөй улуттук адабият үчүн оор жоготуу. Мен макала жазган окутпаган окутуучум деп 75 жылдыгына карата конференцияда атайын билдирүү жасаган. Бул өзүнүн жүргөн турганы, анан жазган китебинин өзүнчө бир адабий сын боюнча мектеп десе болот да. Кадыр Кулдаутовдун эмгектери анын ошол табиятынан үйрөтүүгө, билим берүүгө ыңгайлуу, билим берүүгө жөндөмдүү, билим берүүгө эң керектүү материалдар болгондуктан мен ал кишини ошо окутпаган окутуучум деп атагам. Ал эми Кыргыз Республикасынын эл акыны Кыялбек Курманбетов Кадыр Кулдаутов дүйнөлүк адабияттын деңгээлине салыштыра салмактай билген чыгаан адис эле дейт. Кадыр Кулагай өтө билимдүү, адабиятты сындаганда да жөн эле сындай бербей, ошону далилдүү фактылар менен сындап, өзүнүн үнү бар, жүзү бар инсан эле да. Анан сынчылык кесип ар кимдин колунан келе бербейт. Ал көп нерсени билиши керек, окушу керек, башкаларга салыштырып карашы керек. Акынды, жазуучуну сындаса дүйнөлүк адабияттын деңгээлине көтөрүп чыгууга аракеттенип. Мисалы Барпыны бул киши кандай алып чыкты? Кадыр Кулагайдын мектебинен өтүп таалимин алган адамдар, жолун улаачулар бар. Демек Кадыр Кулагай өзүнүн чыгармаларында ошо шакирттеринде эл арасында жашап кала берет да. Кадыр Кулдаутов 1978 жылдан СССР жазуучулар союзунун мүчөсү болгон. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер. Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу ардак наамдарга ээ болуп, шакирттерине мурас калтырган чыгармалар жыйнагынын 10 томдугун даярдап жаткан кезде бул өмүрдөн өтүп кетти, дейт дали көзүнүн жашын тыя албаган кызы Гүлмира Кадыркуловна. Мен үчүн азыр атам жөнүндө айтыш өтө оор болуп атат. Себеби биздин ушунчалык эң жакын адамыбыз, ушунчалык эң сүйүктүү адамыбыз, ушунчалык биз ишенген, ушунчалык эң кымбат адамыбыз бизди таштап кетти. Атам биз үчүн аска тоо эле, атам биз үчүн эң сүйүктүү ата эле үй бүлөдө. Атам болсо үй бүлөдө балдарына дагы ошондой сүйүктүү ата болду, ошондой эле неберелерине дагы сүйүктүү тата болду, сүйүктүү чоң ата болду. Атам ушунчалык мындайча айтканда камкор киши эле. Апам экөө 55 жыл бирге өмүр сүрүштү. Ошол 55 жыл бирге өмүр сүргөндө ар бир баласынын үстүнө үйүн, астына казанын асып берип кетти. Экөө 55 жыл өмүр бирге сүрүп, 4 баланы эрезеге жеткиришти. Биз 2 кыз, 2 эркекпиз. Анан кийин балдарды баарына жогорку билим берди. Анан кийин туугандар арасында дагы ушунчалык калыс эле, өзүнүн калыс сөзүн дайыма айтып турчу. Анан ошолорго камкор эле, ошолорго кеп кеңешин айтып турчу, ошолорго акыл насаатын айтып турчу. Анан атамдын мындай бир касиети бар болчу, көрөгөчтүк касиети бар эле да. Ал деген кандай сөздү айтып, сезим туюму аябай күчтүү өнүккөн болчу. Анан кандай сөздү, ушундай бир нерсени айтып, ошону көрө билгендей болчу да. Анан ошол айткан нерсеси, ошо айткандай дегендей болуп калчу. Анан эгер ошол атамдын айткан акылы менен иштеп, ошол атамдын айткан акылы насаатын аткарсаң, сен эч качан жолуңдан адашпайт элең дагы. Анан кийин ошо туура багытта кетет элең да. Айтарым, атам өмүрүнүн акырына чейин колунан калемин түшүргөн жок. Атамдын планында 2002 жылы чыккан адабий сын кантип жаралган деген монографиясы кыргыз адабий сынынын тарыхын изилдеп
деген монография болчу. Андан кийинки чыгар ошол эле сындын уландысы 2015-жылы чыккан, ал элдик сынчыл ойлордон эстетикага деп аталат. Ал дагы аябаган көлөмдүү, фундаменталдуу илимий эмгек. Ушул эмгектеринде адабий сындын тарыхын 32-жылга чейин гана алып келген. Анан албетте анын планында ошол адабий сынды 50-жылдардын ортосуна чейин алып келем деген. Себеби 50-жылдардын ортосунан баштап профессионал сын башталат деди эле. Ошондой эле атам Узакбай Абдыкайымовдун Майдан романы жөнүндө жазам деп материалдарды чогултуп жүргөн. Узакбай Абдыкайымовдун Майданын келтиришим керек. Жазышты жакшы эле, Асан Алиев дурус жазды, Борборовдун жазган, бирок мен алардын ичинде башкачараак жазышым керек. Келечектеги жакын арадагы мен бир көздөп турган планым ошол. Узакбай Абдыкайымовдун Майданын чындап ачыш үчүн мен илгери окугам, ошонун өзүнүн каарманы больницада жатканда өлүп, мен да больницада жатып окугам. Анан азыр кайра окуп атам. Дагы кошо турган абдан көп нерселер бар экен анда. Анын адабийсынын тарыхын таптакыр башынан баштап, мурда элдин бир кишинин оозуна келбеген жеринен баштап биринчи тому чыкты, 38 басматы. Мен экинчи томун чыгарышым керек. 50-жылга чейин абдан жайына келтириш керек. Анан бери жагы оңоюраак, материалдардын баардыгы бар. Өзгөчө 20-30 жылдарда материалдар бар, жок болуп калган көбү. Аны Москвадан алдырдым мен, Алматыдан алдырдым. Бирөөлөр Алматыда окуган, бирөөлөр Москвада окуган, Ташкентте окугандары бар, газеталар ошол жерден чыгып атканда. Анан өзүбүздүн өзгөчө араб графикасы менен жазылгандарды окуй албайт азыр эч ким. Аны бизге Хусейин Карасаев үйрөткөн, Зияшбектен үйрөткөн окуп жүргөндө. Азыр окубайт, билбейт, мугалимдер да окуй албайт аны. Көбү турат, калтырбай тарыхтын өзүнүн өңтүсү менен, турпаты менен өзүнүн ордуна коюш керек да. Ал деген тарых. Ошентип жетишпей калды. Мен бир жолу атама айттым эле, ата, сиз ушул ишке күндүгө барасыз. Анан кийин айлыгыңыз эле жарыбаган, анча деле эмес. Андан көрө сиз үйдө отуруп, ошол китептериңизди сынды мисалы 50-жылдардын ортосуна жеткирип, ошол эле жана томдуктарыңызды даярдап, сиз даярдаңыз, ошонун баарын чыгаралы десем, кызым, ошол жерде менден үйрөнө турган бирин-экин балдар жүрөт. Мен ошолор үчүн барып жүрөм деди эле. Анан айтарым, ошо бирин-экин балдардан үмүт этип туралы. Эми ошол атам, ошол балдар атамдын ишин улантар. Жетишип калган иши орусча китебин редакторго бергенбиз. Ал китеби буюрса орусча чыгат. Ал китебинде болсо Барпы жөнүндө, анан кийин Райкан Шүкүрбеков жөнүндө, Медин Алыбаев, Анатай Өмүрканов, азыркылардан, анан кийин Расул Гамзатов жөнүндө орусча жазылган макалалар эле. Эгер редактор ошону редактировать этип берсе, ал китеби буюрса чыгат. Мен биздин үй бүлөнүн башына караң күн түшүп турганда, биз аза күтүп турганда, атам жөнүндө көптөгөн кишилер биздин азабызды тең бөлүштү. Атам жөнүндө жакшы пикирлерин айтышты. Ошолордун баарына биздин үй бүлөбүздүн атынан ыраазычылык билдирип коеюн дедим эле. Анан ошондой эле атам жөнүндө эскерүү уюштуруп жаткан ушул радиого да чоң рахмат. Өмүрүн улуттук адабияттын өнүгүшүнө арнап, көркөм кубулуштун көп кырдуу табиятын тереңден аңдап, чыгарманы талдоонун, адабиятты түшүнүүнүн эң жогорку үлгүсүн көрсөтүп кеткен Кадыркул Даутов тууралуу дагы да көп сөз болот. Анын артында калтырып кеткен опол тоодой илимий мурастарын иликтөө, элге жайылтуу жаатында дагы көп иштер жасалат. Кадыркул Даутов деген эстетикалык сезим туюму сергек, терең билимдүү, адамгерчилиги бийик, өзү билген адабий акыйкатты туу тутуп өткөн кайталангыс таланттын эмгеги анын экинчи өмүрүн улантат. Сиздер залкар адабиятчы, атактуу сынчы, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Кадыркул Даутовго арналган эскерүү уктурууну уктуңуздар. Уктурууну даярдап алып барган Бермет Камбарбекова болдум. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.